Бардыңыздар салам, мен ат Марсен Султанов. Бүгін Кыргызстандын башкы прокурору тууралуу сөз кылабыз. Курманкул Зулушев деген ким жана эл аны эмнеси менен эстейт? Алгач Зулушев тууралуу кыскача маалымат. Курманкул Зулушев 12 февралда 51 жашка чыгат. Үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Ош облусуна туулган жана 98-жылы юридика факультетин аяктаган. Ал Ошто мугалим болуп эмгектенген. Нарын районунун прокурорунун жардамчысы болгон, ошондой эле Нарын жана Сокулук Жайыл райондорунун прокуратурасына тергөөчү болуп иштеген. 2007-жылы Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Ал эми 2015-жылы болсо Республика Ата Журт партиясынан Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болуп шайланды. Курманкул Зулушев коомчулукка 2013-жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда, ал төрагалык кылган жыйында Жогорку кеңештин Ата Журт фракциясынын 3 депутатынын Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдун жана Талант Мамытовдун ишин карап, ор беремдер боюнча актаган өкүм чыгарган менен белгилүү. Анда Зулушев бизди эч ким сатып алган жок, депутаттар менен жеке тааныштыгыбызда жок деген эле. Ал ошондой эле судьялар алардын үй бүлөлөрүнүн коопсуздугун камсыз кылуу өтүнүчү менен укук коргоо органдарына кайрылууга ниеттенип жаткандыгын билдирген эле. Ошондо Камчыбек Ташиев судьялар бийликтин кысымына карабастан калыс чечим чыгаргандыгын айтып, муну менен Кыргызстан демократиялуу өлкө экенин далилдеди деп билдирген эле. Мен ойлоймун, бүгүн Кыргызстанда, Кыргыз мамлекетинде чыныгы демократиялуу, чыныгы мыйзамдуу өлкө экендигибизди бүгүн биз тастыктап отурабыз. Кийинчерээк соттор кеңеши судьялар Курманкул Зулушев жана Медербек Сатиев депутаттардын ишин карап жатканда мыйзам бузууга жол берген деген бүтүм чыгарып, алардын мөөнөтүнөн мурда кызматынан алуу тууралуу сунушту ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевге жөнөткөн. Атамбаев 2 судьяны тең иштен алган. Бирок Курманкул Зулушев адилеттүү судья катары элдин эсинде калды. Ташиев, Камчыбек, Кадыршаев, Жапаров, Садыр Нургозоевичке карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 297 беренесинин 1-бөлүмү боюнча урулган айыбы өндүрүштөн кыскартылсын. Ошентип 2020-жылдын октябрь айында Курманкул Зулушев башкы прокурор болуп дайындалды. Башкы көзөмөл органы мамлекеттик бюджетке зыян келтирген бир катар чынемдерди аныктай баштады. Жакында эле саламаттыкты сактоо министрлиги пандемия учурунда 1,5 сомдук бакиланы 150 сомдон, тактап айтканда 100 эсе кымбат сатып алганы маалым болду. Мындан тышкары техникалык талаптарга жооп бербеген 101.300 түгө кол капты жеткирүү мыйзам бузуулар менен коштолгон. Мунун кесепетинен мамлекеттик бюджетке 5.175.200 сом өлчөмүндө зыян келтирилген. А сиз Курманкул Зулушевдин ишине кандай баа бересиз? Комментарийге оюңузду жазыңыз. Мен силер менен коштошом. Чоң рахмат. Ак Кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.